Өткөн жума Пекин шаарында жааган жаандын кесепетинен массалык түрдө электр берүүсү үзгүлтүккө учурап, жүздөгөн рейстер токтоп, кээ бир метро станциялар жабылып калган. Көптөгөн элдерге таш кулоо, сел жүрүү, көчкү коркунучтары тууралуу эскертүү берилип, өтө коркунуч жараткан жерлерде эвакуацияланууда. Ошондой эле Ливан провинциясынын Хулудау шаарында эң коркунучтуу даража кызыл жарыяланып, 12 миңдей адамдар көчүрүлүп, 3 миң турак жайлары жабыркап, 363 миң чакырым жолду суу жеп кеткен жана 128 көпүрө жараксыз абалга келген. Мына ушундай аба ырайынын начарлоосу көптөгөн кырсыктарга алып келет. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндө аба ырайы кандай болуп жатат? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Жаан-чачындуу күндөрдөн соң Кытайдагы этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу шаарында күн ачылат. Ошондой эле Үрүмчү шаарында өткүн өтөт. Казакстанда жаан басаңдап көпчүлүк аймактарда күн ачылат. Ал эми Астана шаарында жаан себелеп жааса, Алматы шаарында күндүзү асман ачык туруп эле, кечинде жаан жаай баштайт. Өзбекстанда күн ысык болмокчу. Жаан Нукус өрөөнүндө гана эртең менен жаап, көпкө созулбай токтойт. Түркмөнстанда ченемден сырткары ысык күндөрдөн соң эртең жаан себелеп салкындашы мүмкүн. Абанын температурасы 40 градустан 36 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми 40 градустагы температура Тажикстанда күтүлөт. Өлкөдө шамалдын ылдамдыгы 1,6 метрге гана жетип, дем алууну кыйындатат. Ошондуктан бул күндөрү эшикке азыраак чыкканыңыз оң. Кыргызстанда мындан ары жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты 1,6 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы Ысык көл жана Нарын областтарында төмөндөйт. Калган аймактарда 30 градустан жогору болмокчу. Сиздер аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак болуңуздар.